Кийинки тапшырмаларды чыгарсак, булар квадраттын айырмасы болуп турат. Формуланы жазсам, а квадрат минус b квадрат болсо, бул a минус b жана a плюс b деген эки кашак ажыраш керек. Демек, муну карасак, x минус y болсо, x квадрат минус y квадрат дегенге ажырайт экен. Анда муну ала турган болсок, 2x квадрат минус 2y квадрат дегенге ажырайт. Мына ушинтип ажыратабыз. Мен муну көргөзсөм, 5x квадрат минус 5y квадрат болот. Кашаны ачып койсок, бул жер 25x квадрат минус 25y квадрат болуп калат. Могуларды деле ушундай кылсак болот. 4x квадрат минус 4y квадрат. Көрдүңөрбү? Эгерде ушундай көрүп турган болсоңор, алар мындай кашак ажырайт да. Себеби муну квадратты сыртка чыгарып берсек, мындай болуп калат, анан ал мындайга ажырайт экен, могу кашадай болуп. Ошондуктан буларды деле карай турган болсок, мына демек бул 49x квадрат минус 49y квадрат дегенге келип калат экен, мына. Түшүнүп атасыңар, кичине кыскартып көрсөтүп бердим. Булардын бардыгын машыккыла, анан кызыктуураак могу жерди көргөзөйүн, могу тамырлар эмне үчүн ушундай болуп калды. Демек, x квадрат минус тамыр астында 5тин квадраты дегенге келет. Анан x квадрат өзү эле болот, мына. Анан бул квадрат менен тамыр кыскарып кетсе, минус 5. Көрүңөр? X квадрат минус 5 болсо, ал ушундай эки тамырга ажырап кетет экен. Себеби 5ти тамырга алсак, анан квадрат деп жазып койсок, бул a квадрат минус b квадрат деген формулага окшоп калып атпайбы, көрдүңөрбү? A минус b, анан a плюс b болупчу. Демек, ошого келет экен да. Демек, муну кайра кыскарып 5ти берет. Анан демек, муну тамыр кылып, ушинтип ажыратып берет экен. Ошого көңүл бурабыз. Калган эсептерди өзүңөр машыккыла, балдар, тапшырма кылып калтырайын. Бардыгы атайын мындай окшотуп түзгөнбүз, силер жакшылап машыгып алсын деп. Анан муну карай турган болсок, ошондо бул 4x'тин 4-үнчү даражасы болуп калат, же болбосо мындай кылабыз. 2x квадраттын квадраты боло турган болсо, анан мындай болуп ажырап кетет. Бул жерде квадраты бар болуп атат да. Минус 2y квадраттын квадраты боло турган болсо, ошондо ушундай эки кашага ажырайт экен.